Бисмилlah, ассаламу алейкум устаз. Эгер адамга сыйкыр переворот болсо, жана ал адам чечпей жүрө берсе, акырында эмнеге алып келет? Ушул аябай мындай көп эле нерсе алып келет. Жана бирөө сыйкыр болуп жүрөт да. Бирок мен дагы түшүндүрүп коюшум керек, кээ бир сыйкыр деп жүргөндөр бар, бирок көзүнө тийип калгандар үчүн эле, мисалы, жана эстеп, кыйналып, өзү уктай албай, бир аз чарчап жүрөт го. Анан жашоосу келбей, бул көз тигенде белгиси бар да. Аны эми сыйкырды эгер чечпей жүрө турган болсо, ар кандай болот экен, чынында көрүп атабыз. Баягы айттым, бир сыйкыр боло турган болсо, өзүңө оңой эле текшерип койсоңар болот депчи. Мисалы, Хашр сүрөсүн эртең менен 8 жолу окуш керек деп айтат экен. Хашр баягы акыркы аяттардын эмес, алгы башынан башлап Хашр сүрөсүн 8 жолу окуса, ошонун белгилери бар. Мисалы, эгер сен башың менен ушундай Хашр окудуң, башың каңгыраса, андан соң катуу көз тиген белгиси болот. Эгерде жүрөгүң лакылдап ушундай бир кыйналсаң, анда сыйкыр болгон болот. Эгер ысып көзүнөн жаш агып отурган болсо, анда субханалла баягы достордун бар деген сөз болуп калат деп айтат алымдар. Дагы бир эмеси 3 айга чейин Бакара сүрөсүн окуган. Бакара башынан алиф ламдан баштайсыз, аягында эмеге чейин бүтөсүз. Акыркы аятында эмесин бүтүрүп 286 окуй бересиң. Мисалы, канча окуй аласың? Бүгүн канча окуй аласың? 30 аят окудуң, 100 аят окудуң, 200 аят окудуң, мисалы, ошондо окуй берсең 3 айга чейин. Анан алдыга сулуу кой, ошо үйлөбөстөн окуй бересиң да. Үнүңдү чыгарып окуш шарты менен. Анан ушундай кылдың, машалла, бир аздан кийин баягы эме болду. Ошо 3 айдын ичинде ошо сыйкырдан кутулуп калса болот дейт. Бул да иштихат. Такыр болбосо күнүнө баягы эмени аятыл курсини 313 жолу окуш дагы бир тажрыйба да бар. Дагы бир жерде мен китепте бар, окудум, 29 жолу окуш керек экен аятыл курсини. Адамга сыйкыр болгонун айтсаң, жана ал укпаса, же ишенбесе, бул өзүнө күнөө болуп жазылат. Жок, бул күнөө же күнөө эмес деп айта албайсың. Бул оору да. Мындай руханий оору. Бул күнөө болбойт. Эми ишенбесе жөн коюш керек. Негизи ушундай нерсе бар. Көп эле адамдар мен ишенбейм, тигиндей дейт го. Бирок акырын кепкасы кечинде келип атпайбы? Акырын болду экен. Ал мындай кээ бир убакыттарда адам тоң моюндугучу ушундай болот да. Тоң моюндук кылып ушинтип жүрүп, бирок кыйналгандачы, уже баягы мындай айтканда, жанагы дарылар жардам бербей калганда, айла жок эле келип атат, көрүп атам аны. Мен атеистмин, теңирчимин дегенде эле келип атат бул жерге мачы. Келип атат деген үчүн. Мындай карасаң, баягы теңирчи жугаж экен, тып талашып жүргөндөр бар. Грамоталык устаз менен. Ошолор деле жүрөт менин ишиме толтурган. Ишенбейм деп коелу. Кайра мусулман болуп келген толтуруп жерде. Ошон үчүн ишенбейм деген бардыгы ишенет да. Акыры ишенет. Бара көсөм болосуң дегенде акыры түшүнөсүң да. Ушундай нерсе. Жолдошума кара дуа, приворот окутулган экен. Ошол кара дуаны жандырыш үчүн мен кайсы сүрө дуаны окушум керек? Анткени өзү ишенбей, шейхтерге барбай жатат. Кыргызстанда шейхтер жок. Эмелер бар, намлалар бар. Мен айтып бердим, иншалла ушундай окуй бериңиз. Үйдү тазалаш үчүн кайсы сүрө окуш керек? Үммөт кежге киресиз, иншалла. Ошол жерде карасаңыз бар. Билесиздер, үйдү тазалаш үчүн да айтып койгонбуз, ошол жерден карайбыз. Эгер аял жолдошунан талак сураса, бул күнөө болуп эсептелеби? Же өзү талакты бериш керекпи? Ошо талак деген өзүнчө чоң бир проблема болду акыркы күндөрчү. Айтып коюш оңой. Негизи аял киши талак сурабаганы жакшыраак. Белгилүү бир машхур хадис бар. Ошондо машхур деген жалпылай түрдө айтылган хадистер. Ошол айтылып сахих деп коет, ошондой бир деңгээл бар, ошого жетип калат. Ошо бир эмеде айтылат, кайсы бир аял киши күйөөсүнөн талак сураса, анын жашоосу көчөдөгү жолбун ургач иттикиндей болуп калат экен. Кандай эле иттер бир ургач иттин аркасынан көптөгөн эттерин ээрчип алып кыйнап атканын көргөндөй, ошондой жашоого өтүп калыш коркунучу бар экен. Ушундай экен да. Баягы эмеден жиптен үзүлүп калгандан кийин аны каалаган киши көбөйөт экен. Толтура жанагындай бир жолбун иттен толтура баса калгысы келгенчи. Көздөрү анан эле эптеле бир повод берип койсоң эле баса калгысы келгендер толтура да.
Ошондой эле субханалла жашоошунда коркунуч бар экен тууган эжекелер, безмекелер. Ушуну талактан этият болгула. Албетте талак улуусап берилген, ошол мезгилде Алла Таала тарабынан жек көрүлгөн амал. Бул жакшы эмес. Талакка өзгөчө көңүл бурбаш керек. Унутуп койгулачы муну. Жол кет дурайын десе. Бар төркүнгө бар деп койгулачы, жөн элечи мындай элечи. Ачууң келип атсачы временно. Сен онда кайра барасың, айга талак суроолу эртең эле кайтып жарашсак болот деп жол издеп жүрүп толтуруп алып. 3 жол айтып койдум эле. Аны айтып эмне кылат эле? Жоктон бир жол айтпайсыңбы? Талак шушук деп койсуң. Биз заттын сага 3 талак, анан 3 талактын үстүнө 3 талак, анан дагы бир 1000 талак деп. Зачем эмне кыласың? Айтпай эле койгулачы, унутуп койгулачы. Кыргызча эле сөөгүң көрөчү ай. Аны аял киши субханалла талак сурабасын. Аял киши миллион талак десе деле өтпөйт. Төркүнүнө кетип калсын, көчөн бирөө турмушка чыгат элем дейт. Анан сурап атабыз. Бул турмушка чыккан. Күйөөм талак берди. Канча жыл болду сен? 6-7 жыл болду. Талак берди? Жок, берген эмес. Ал күйөөгө тие албайт ошо. Анткени ал бирөөнүн аялы дагы эле. Бирөөнүн мүлкү ал. Эми ал аял киши миллион жол талак сураса дагы, эми күйөөгө тием десе, Түркияга барып, Гавс хазиреттерине, Гавс деп чоң бир ойлогон даражасына жеткен адам бар. Ошолдун жанына барсаңар дагы, нике кыя турган болсо, никеңер өтпөйт. Ошол себептен субханалла аял кишилер талак сурабасын. Анан талакты субханалла акысы жок албасын. Ушундай чоң нерсе бул. Ошон үчүн талактан Кудайым сактасын туганда. Эркектер унуткула бул сөздү. Эркектер бул сөздү такыр унутуп койгула. Кереги жок нерселер. Макулбу? Такыр талак маселесине кийлигишпегиле. Көбүлөр бар, аябай эле ушул нерсеге маани берип алгандар бар. Талак, бир нерседе талак, басса деле талак, турса деле талак. Өтө этият болуш керек. 5 балаң бар, анан кийин сага талак берип салды. 5 балаң бар. 5 бала. Анан сен бизде Ханафиде сен мас болуп наркотиктин алдында турасыңбы, акылдан кетип калган болсоң дагы, талак деп айтып кое турган болсоң, талагың өткөрөт. Болду. СМС жазып койсоң да өтөт. Тажикстандын муфтияты талакты СМС аркылуу жазса өтпөйт деп жазып койгон. Эмне айла жоктуктан. Анткени себеп субханалла ушул жерде жанакыл эме болгон сөз. Кээ болсо бизде тажиктердикине окшоштургусу келип атат. Жок, бизде СМС менен жазып койсоң да өтүп кетет. Түшүнүктүбү? Кете бер, жакшы бар дегендин мааниси эмне? Тазабыз, эч нерсе жок деген билдирет, рахмат. Кете бер деген, кете бер дейт да. Жакшы бар деген мааниси. Ай, ошентип айтпайсың. Кете бер деген субхана болду, жакшы бар деген сөз да болду, эрмек болду, келбей эле сөз. Жакшы барыңыз деген субхана бүттү, эми эс алыңыз, жакшы айыктыңыз деген сөз. Эртең кел деп коем кээ бирде, бул менин маселем экен. Ооба, таза болдум деген сөз, ооба, мен ойлоп кетпедим, эмне болуп кетти. Сиздин айтканыңыз деп койсу жок. Ээси жок калыптыр да, бул жер баяндалып тур, бирок ээси жок экен да. Ошон себептен субхана ар бир сөздүн ээси анан баяндоосу болот да. Өзүнүн мазиси, музарис деп калат ошондой эле. Дуанын ордунда салават айтса дагы жакшы болот деп уктум эле. Такыр дуа айтпай, жалаң гана салават айтып жүрсө кандай болот? Сонун болот. Салаваттын аркасынан о Кудай көчүрүп кой деп койсоң, сразу кабыл болот. Салават айтып атып, о Кудай мага жакшы күйөө бер деп койсоң, тозо кабыл болот. О Кудай мага аял берсең, дагы кабыл болот. Анткени салаваттан кийин Алла Таала кабыл кылбай койбойт. Көчө хадисте айтып берме, ким пайгамбарга бир салават айтса, ага Алла Таала 10 рахмат түшүрүп турат. 10 рахмат. Ошо сенин билем, дайым такай бир адам салават айтып жүрөт экен. Салават айтып жүрүп, Алла Тааланын калоосу менен бейишке кирген экен. Менин балдарымдын бир адаты бар. Машинеге отурар менен эле Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад десет. Ушуну ушул жерден кеминге чейин айтып барабыз. Вообще башкага мүмкүнчүлүк бербейт. Машина бутун койду, жаңы төрөгөн деп айтып бир нерсе да чыгып, алды ошо салат айтып башка берет. Бирок ушулардын бир эмеси салат айтат,
Анан кийин баргандан кийин субханалла эмне кааласа ошолсу болот десеңиз. Мен үчүн бир чоң бир нерсе да, бул бир керемет сыяктуу болот да. Отурат сразу, көнүп калып азыр мынтип калып Аллахумма деп баштайт да жетчи. Бул жетсеңиз да эмне кааласа ошол салават айтып туруп, бүгүн Алла Таала бизге мындай берет десе болду, ошол берилди. Кичинекей баланы Алла Таала кабыл кылбай койбойт. Салават айтып, субханалла, күнүнө болбой калганда 100 салават айткан жакшы. 100 жолу. Такыр болбосо 10 жолу. Салават керек, айтылыш керек. Эгерде жашооңдо иманың бекем болушун кааласаң, пайгамбар болгон сүйүүнүн келишин кааласаң, эми бул дүйнөдөгүсү дуаларың кабыл болушун кааласаң, ошондой эле субханалла бул пайгамбардын сүйүүсү келишин кааласаң, пайгамбардын аркасынан эл чыгын келсе, салават айтыш керек. Эгерде кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сени күтүп алышын кааласаң, бейиште бирге болду кааласаң, ошондой эле Алланын да жүзүн көргүн кааласаң, көп салават айтыш керек. Салават бул жашоонун бир мааниси болуш керек. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Аллага иман келтирдиңби? Эми сен пайгамбарга иман келтирген. Алымдар айтат, пайгамбарга сүйүүнүн 4 белгиси бар, 4 нерсе белгиси бар дейт. Ошонун бирөөсү дайыма салават айтып жүргөн болсоң, сен пайгамбарды сүйгөндөрдүн катарындасың. Пайгамбарды жакшы көргөндөрдүн катарындасың. А ким кыяматта кимди жакшы көргөн болсо бул дүйнөдө, ошо менен бирге болот. Эгер сен үчүн эң эле жөнөкөй тамактын алдында колду жууш, тамактан кийин колду жууш, бисмилла деп тамак жеш, тамактан аш шүгүр айтыш, жатарда оң капталганга жатыш, мындай оңой болуп, ушул нерсе ушундай рахат жок, ушундай жашагым келет деп атсаң, демек сенде пайгамбарга болгон сүйүү бар экен. Өзүң каалагандай тамак ичип атсаң, каалагандай жатып атсаң, каалагандай сүйлөп атсаң, каалагандай сүйүп атсаң, анда бул сен пайгамбарга сүйүүнүн белгиси эмес бул. Бул сен башкалар жакшы көрөт. Ошон үчүн кимди сүйсөң, ошо менен, Умар дейт. Кыяматта кимди жакшы көрсөң, ошо менен бирге болосуң. Бул өзгөчө. Ошол Абу Бакырдын эмеси боюнча сүйүүсү пайгамбарга өтө күчтүү болгон экен. Ошол себебинен ал пайгамбарды ушунча жакшы көргөн себебинен Сыддык деп ат коюлду. Кыяматта пайгамбарыбыздын төбөсүн жетип бейишке кире тургандан болду. Карасаң, андан кийин Умар болот, аркасында жүргөн болот. Бул адамдардын чексиз пайгамбар болгон жакшы көргөндүгү. Билал радиаллаху анху пайгамбарыбыз бул жөнүндө өткөндөн кийин ал шаарга тура албай Куфага көчүп кетип калган. Жакшы көрүшкөн. Ошон үчүн көчүп айтып атабыз го, биз дуа Алла Таала Алла Таала өзү силер дуа кылгыла, биз дуаңарды кабыл кылабыз деп айтып атат. Бирок эмне үчүн биздин дуабыз кабыл болуп, дуа кылсак деле дегенде, ал 10 нерсени айтат. Ибрахим бин Адхам айтып атканда, силер дейт субханалла 10 нерсени кылбаган себебиңер дейт. Ошонун бирөөсү силер пайгамбарды жакшы көрөм дейсиңер, бирок пайгамбардын сүннөтү менен жашабай атасыңар деген себебин айтып атканда, силер пайгамбарды жакшы көрөм дейсиңер, бирок пайгамбардын сүннөтү менен жашабай атасыңар. Ошонун себебинен субханалла силердин дуаңар кабыл болбойт деп аткан. Бир нерсеси, бир себеби. Ал ушерде канча деген эжекелер бар. Азыр мисалы шымдарды кийип отурат. Канча деген эжекелер турат, тырмактардын баары үстү лакталган. Бул жердин баардыгы тең түп-түз болуп, китайский кукла болуп калган. Канча деген бул жерде жасалма нерсенин баарын тырып салган. Эми эжекелерге көбүрөөк айтам, кыргызда да сөз бар да, кызды үйдө 40 жерден тыюу дейт. Кыз деген сөз эле уже ар жагы уже белгилүү, уже бүт аял экен. Ошолордун баардыгы тең азырынакы канчасы баласын ыйлап келди, канчасына күйөөсүнө ыйлап келди, канчасы ата-энесине ыйлап келди. Бирок деген пайгамбар каргаган, пайгамбар жактырбаган нерсени кылып жашап атат, ошонусу менен бактысыз болуп атпайбы? Бактысыздык, бактылуулук бир гана нерсе коюлган. Бул пайгамбардын сүннөтүндө коюлган Пайгамбардын сүннөтү деселе арапкул, анан тудум-судум, жашоо деген ушундай, анан удобно, мне так хочется деген нерсе. Жашай бер, бактысыз боло бер, если так тебе хочется. Бирок айтып кое турган нерсе ушуки, пайгамбарга салават айтуунун аркасында көптөгөн нур нерсе жатат. Үйүңөргө, мына бүгүн эстеп койгула. Бир сүннөт алып киргиле. Мына баары үйгө кирип чыгабыз. Үйгө атканда бисмиллахир-рахманир-рахим. Аны Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад деп оң буту менен кирип койчу. Ушуну бир амалды постоянно кылчу. Чыгып аткан бисмилла валажна, бисмилла харажна, өзүнүн ушундай бир чыгып атканда
Wala havle wala kuvvete illa billah. Yoksa hasbuna ve ni'mel vakil, ya Allah, biz sağa men tavakkal kıldım, sağana tayandım, sende tayan yoktur deb çıkıp bismillah menen çıkıp жүрчү şunu. Buna bir sünnet tilkleçi mina. Bay bolbosoңор subhanallah, anda birogo doo koygula. Kıyamatda aytkıla peygamber, ya sen ayttın mı şimdi? Birok bir жашоо оңолбой койду. Десең анан жооп болот. Жашоо ушундай нерсе экен. Bir sünnet tilktебиз машалла. Үйгө кирип атканда, анан чыгып атканда. Эгерде ушунча дагы эмесе экинчи кечине жатаарда Бисмиллахиррахманиррахим деп бекитебиз чык. Бисмиллахиррахманиррахим жатабыз. Мына бисмилlah кошулган нерсе. Мына бул сүннет. Анан үчүнчү сүннет кошуп койгула, такыр кылып айтпагыла. Такыр, өлүм, смертельно кылып айтпайбыз. Такыр кылып айтпайбыз. Чоң сүннет бул. Калп айтпаштык бул чоң сүннет. Бул адамдын табиятындагы нерсе эмес, табиятты өзгөртүү болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо табиятты өзгөртүүчү болуп эсептелет. Адамзаттын бардыгын мүнөзгө алып келүүчү. Ошо мына 3 сүннөт. Үйгө киргенде, чыкканда, жатаарда, анан кийин эмне кылабыз? Калп айтпайбыз. Калп айтыш сиз үчүн бир душман болсун, калп. Аял болсун, эркек болсун, калп айтпайлы кой. Так эле туура айта бер, кес айта бер. Мындай туура сөздө тууган жок дейт. Кээ бир сөздө так туура айтып коебуз керек. Ушундай нерсе. Кээ бирине ушуну так туура айтып койсок, жаман көрүп атпайсызбы? Я сиз жөнүндө мынтип ойлогон эмес, ушинтип айтасызбы депчи. Айтыш керек болуп эмне кылайын эми? Ушундай нерсе, чындык деген ушундай ачуу. Ачуу болсо дагы кыла албайсың, кыла албайм эле деп кой. Кыла аласың, макул, мен аракет кылып көрөйүн деп кошуп кой да. Бирөөнү да сага аябай зыян болгон атса дагы ачык айтып кой, жок тууган бул. Мисалы үчүн муну билет, жок мен билбейм дегенден так куй албайм. Эмне үчүн билем дешим керек, билбеген нерсени билбей турганды билбей эле кой. Билбеген нерсени билем деп айтып менен сен билерман болуп калмак белең. Жоксо базарга деп барышат, мына токмак базарга барат. Анан кийин коюн сатышат, канчага сатса 15 миң деп коет, болбосо 10 миңге сатканда 5 миңге байып калат да. Өз ичиндечи кудуңдап калат. Анын жанында 4 эле киши турганда, карап турганда, ай бул 10 миңге эле сатты, бул тиякта эле шермендеп каласың да. Болду, бул калпы чаткап калат. Ушундай экен, адам калп айтып берген, калп айтып калды, анан бул жерге каззаб, жалганчы деп жазылып калат экен. О жерге пешене жалганчы деп. Адам чындыкты айта берет дейт. Чын деп жазылып калганга чейин. Калпычы калп айта берет экен, калпычы деп жазылып калганга чейин. Жаман Алла таала болсо ачык айтып койгон, биз аларга жалганчы деп мөөр басып коебуз дейт. Кыяматта алар эч кандай жашыра албайт, мөөр басып печат. Калпычы деп. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху мусулман калп айтып мына тамашалап болсо да калп айтпайт деген экен. Тамамбы? Ассаламу алейкум, сизден Алла разы болсун. Рахмат. Баарыңыздан Алла разы болсун. Мен ушу сөздү укканда кебирдимда, жүрөгүм жылкылат. Чын-чынына келгенде бир жаман бир молдонун угуп отурганыңызга сиздерге да Алла разы болсун дейт. Илими жок, эч нерсе жок. Бирөөлөр бапылдап эле чебир стол үстүндө отурат. Рахмат окуп. Абдан Алла разы болсун чын. Субханалла. Устаз илгери качан ушундай болгондо десе айтса, баягы аябай эме болсо устаз уруштур эле да. Эмне үмүттесиң? Алланын эмне жакшылыгын эмне кайтарасың? Жакшы ниетте болбойсуң абы. Ошол убакыт келди иншалла. Кара дуба болсо, адамдын ичинде 3 тамгалуу бар деп түшүнсөк болобу? Ооба, бардыгында эле болбойт, бирок кээ бир сыйкырлар бар. Ошол жин шайтан менен болот. Бул 3 тамга деп эле койгончу, баягы уште тербейли. Алла таала жин деп айткан Куранда болду. Аны 3 тамга, 4 тамга, 75 тамга зачем мына болсо? Аны да элдин көзүнчө айтпаш керек экен. Анан кийин теңип өскөн, аны атын укканда чочуп, буякта кыйкырса тимер жүрөгүңөр түшүп, ал жаныңарды күнүңөрдү үйүңөрдө жүрүп толтура. Канчага бисмиллахын айтпай тамак жейсиң, кошо эле тамак жеп атасыз деп. Канчага бисмиллахсыз жогору уктап атасыз, жаныңар деле жатат. Аны эмне коркосуңар? Корко турган нерсес? Волков боятся в лес не ходить, деп ошто. Ошон үчүн субханалла коркуштун кереги жок. 3 тамга деп эле болду. Терге багаты, тиги кайнатасынын атын айтып аткансың. Чөтчү да. Эми айтарда устаз айтат, качан жалаң ошол жөнүндө жин шайтан деген сөз кыла турган болсоңор, баштасыңар. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим.
деп айтып коела дейт. Керек болсо Куранда айтып аткан фаидал Куран аулу şeytan rejim. Allah da өзү айткан. Allah өзү айтып атат. Аны айтып коюш керек. Аузу биллахи минеш şeytan. Я Allah сактайлар. Кыргызчасы таш параң малуун кубаланган деген сөз. Малуун кубаланган да ал эске алдырса таш параң малуун ташка атылып. Ушундай малуун şeytan сактай көр деп коет. Анан эми ошо кээ бир сыйкырлар бар, жин менен бар. Кээ бир сыйкыр бар, жини жок эле бар. Эми кээ бирде болушу мүмкүн. Кара дуанын эскиси жана жаңысы болобу? Ооба, болот. Эскиси да болот, жаңысы да болот. Жаңыртканы да болот. Ооба, туура айтасыз. Ушундай. Бардык эле жерде бар, эскиси да жаңысы да бар. Жаңысы күнүгө болуп атат. Мен баягы айткан Кыргызстанда 50 000 көз ачык бар экен. Күнүнө 50 000 киши окутулуп атат деген сөз. Рукуячы, канча рукуячы керек бизге? Бул жерде отурган миңдерде эрмек болду да киши жайнап кетти, очередь жетпей атат деп атпайсыңарбы? Тиякта вообще битком 3 жылга кен алды. 50 000 адамды окутуш үчүн 3 миллион адам очередте турат. Кетип калбаса экен, башканы алып албаса экен. Ушундай баш ийсе экен. Эркектер да толуп кетти, аялдын башы ийсе экен деп. Аял дордойдо иште акча та бер, субханалла, тиги эчтеге нөл болуп калган беспалочкичи. Анан кийин ошо аялдын башы ийдирип, эрте Lexus алып алыш керек. Андайды көрүп атам мен азыр. Мында кээ бир изощренный видде бир ушундай таң каласың кээ бирдечи. Акыл жетпей атат. Тамаша ретинде болот, бирок болуп атат, келип атат. Суутма деген эне балага, бир туугандарга да окулушу мүмкүн. Ооба, бул өзүнчө тема уже. Суутма деген сөз бир туугандан, аялды эрден, эрди аялдан, баланы ата-энеден баладан, тууганды туугандан, кошунадан, ондай партнердөн, шерикти шериктен дегендей, мына бири-биринен жок кылуу, субханалла, суутмасы деген аябай көп. Бул эң биринчи орунда турат. Достон душманга өтүп кеткен, сүйүп жүрүлө көчөнү сүйбөй калган аябай көп. Аллаху акбар. Ушундай нерсе. Бул өзүнчө тема. Бир күн сөз кылып берем иншалла. Бирок YouTube'да бар бизде. Үммөт кежде жазганбыз. Бар ошол туралы бар. Азирет жакшы билет иншалла. Азирет менен Кудай буйрса 4-жыл чогуу келет атат. Аллах разы болсун. Дуа кылгыла мен балама да. Аял алып жакында калса. Чоңоёт. Менден кетип калат деп коркуп атам. Аял айтат да, тур Россияга барып иштеп келе калдым. Эгерде дуа же башка нерсе болсо, намаздарына да таасир тийгизеби. Эң биринчи шайтандар 3 нерсе кылат. Биринчиси сени оюңа шек салып баштайт. Кара дуаланган адамдарга жүрөгүндө шек, күмөн пайда болот. Даратты кол жуудум же жууган жокмун? 2 рекет болду же 3 рекет болду? Даратты алып атканда кандай болду? Так, 4 рекет болду, 3 рекет болду. Аттахият окудум, окуган жокмунбу? Чөтө кыраатым жакшы болбой калды окшойт. Сүннөт окучумун, фарз окуп атамбы? Жана жеп алган жокмунбу? Ушундай. Аялын карап, чөтө бул ойноштук кылып чөтө окшойт. Чөтө көз башкача болду мага. Сөзө күйөөсүн карап туруп, мындай карап, чөтө мага мамилеси болбой атат күндөр. Ушундай шек. Экинчиси коркунуч. Жүрөктө коркунуч башталат. Любой эле нерседе коркунуч пайда болот. Коркунуч, жашоодон коркунуч. Мындай кылып калсам, туура эмес кылсам эмне болот? Тигинтип алсам эмне болуп калса кандай болот? Деп ушундай коркунуч. Же болбосо силкинип, түн ичинде силкинүүлөр пайда болот. Бир жерге учуп кетип пайда болот. Тоголам түшүп кетип пайда болот. Мунун баардыгы сыйкырдын белгиси. Үчүнчүсү болсо, субханалла, ал адамда апатия башталат. Эч ким кошулгусу келбей эле, эч ким уккусу келбей эле, монда жалгыздыкта мындай бир ызык болуп, мындай баш айланат. Бул эң 3 чоң белгиси. Анан субханалла бул нерсе сөзсүз болот, субханалла. Таасирин аябай тийгизет. Намаз окугуң келбей баштайт. Айтат, ушунда 200 намаз окубай эле койбойсуңбу деген ой келет. 200 намаз окуп эле койсуңбу сен деген ой келет, ал турган иш. Бул да практика. Кайсы китептен алдыдан жүрбөгөн, китептен таап бердим. Бар, бирок китепте бар, точно бар. Менин жаткым эле келе берет. Кээ бир күндөрү күн түнү эле жатып калам. Өзүм түшүнбөй калам. Бул жалкоолук болушу мүмкүнбү? Жок, бул сенин сыйкырланган белгиси.
Biz азыр сыртка коюп окуткан суудан базарда иштеген жерде чачсак болобу? Абы болот иншалла. Иншалла. Куран өзү. Жана баягы бир эмени айтып угуп аябай ыраазы болдум мен да. Жанакындай эмелер бар экен го. Катма кылышып, анан ошол же катма кылгандан кийин ошол жерлерге сууларды коюп коюшуп, ошол сууларды ошону ичсе да болот. Ошон үчүн суал көбүрөөк алып коюп аткан ошол да. Дем салган сууну ичкиле, эме кылгыла деген ал нерсе проблема. Шарият өкүмүндө мисалы алса кайсы нерсе бар? Көп убактарда алдында балга, сууга дем салган уруксат берет. Анан майга, алиф майына жакшы дешет да. Бирок чайга, тузга, кочкор туз да бар да. Ошондой туздарга, дагы бир нерселерге, ошо үчүнө башка нерсеге не желательно экен. 3 нерсе экен, манча. Карасаң, май, бал, анан суу. Мына ушул үчөөнө дем сала турган болсок, иншалла пайдасы бар экен. Сүткө болсо, сүттө шифа дейт да. Аны Аллахума барик лана фиха. Кандай эле? Вазида минхум. Ушундай дуаны кабыл ете турган болсо, шифа иншалла. Мен баягы айтып бергенмин, сүттүкү өзүнчө бир шифа машалла. Өкүнүч дейт. Жумушка шашам. Бирок жетким келбейт. Майрамдан качам, бирок кетким келбейт. Бейишке киргим келет, бирок аттың. Миң сырлуу бул өмүрдөн өткүм келбейт дейт. Алла разы болсун. Мен да ошондаймын. Алдыңарга чыккым келбейт да. Бирок айла жок чыгыш керек. Чыккым келет. Молодец ай. Окуп берейин дагы. Жумушка шашам, бирок жетким келбейт. Майрамдан качам, бирок кетким келбейт. Бейишке киргим келет, бирок аттың. Миң сырлуу бул өмүрдөн өткүм келбейт дейт. КМК. Жок, эме эмес. Өзү исламда поэзия өзү орду бар. Өзү аябай окуш керек. Эгерде силер ошо кыргыз тилин адабий билиңер келсе, анда биздин кыргыздагы ыр жазгандарыбызды окуганга аракет кылгыла. Өзү поэзияда поэзия, өз орду бар. Мисалы илгерки жазылган китептердин көпчүлүктөрү ушул тилде жазылган. Же болбосо ыр саптары менен кыргызда казал деп коет. Молда Сабыр устазыбыз дагы ушу казал жазат эле. Ошо казалдарын биз азыр окуп жүрөбүз. Дайыма намаз тууралуу, таарат тууралуу, ахирет тууралуу, өмүр тууралуу жазган казалдар көп. Мисалы Молда Кылычтыкы бар, толтур аябай көп. Мисалы Калыгул ойланып деп, Калмырза деп чыгып атат, Туяк акын деп чыгып атат. Кыргыздын бул өзгөчө бир мындай поэзиясын бир көрсөткөндөр. Ошол себептен окуш керек. Мисалы Кутту билем, Жусуп баласын Кудатуу билик деп, Кутту билим деп чыгарган. Бул өзүнчө нерсе. Мен көчө бир баланын манас айтып экен, машалла, аябай ыраазы болдум. Азыр ушуга отуруп манас айтып коймокмун. Өзүм манас жакшы көрөм, окуган дагы. Анан дегеним субханалла, эгерде сен өзүңдүн жашооңдогу, өзүңдүн элиңдин нерсесин билгиң келсе, анда ырда окуш керек. Бул сөз жок нерсе. Өзүңдүн диалектиңди туура билиш үчүн. Бул керек болсо маданиятыңды ошо ыр менен билип койсоң болот. Анан жалаң эле ыр жөнүндө сөз кылган жокмун, ушуну түшүнүшүңүздөр керек. Мен ушундай кылам, жаңы чыгып атпайбы ырчылардын баардыгы тең эле. Ошолордун ырларын баарын бир сыры угум да. Ким жаңы чыккан болсо, ырчылардын баарын тааныйм, жакшы малатсы. Ырдагандар аябай жагат, аны айтам көбүнө. Болгон нерсени өзгөрт. Болгонун чөтү жакшы болду. Күздө келем деп келбедиң, жазда келем келбедиң. Ал сүй деген келбейт, ал никеден кийин болот. Никеге чейин жок ал. Ага чейин сүйө берсең болбойт. Нике, ага чейин жактыруу бар, ушундай нерсе бар, көз кысуу бар, толук сүйүү бар. Нике кылабыз, машалла, анан сүйүү бар. Анан жанакындай бир эмелерге өтө аябай жаман көргөндөр ушул жерге караң акын бар деген да. Чалдар экен да. Мынчага чыксам да караганга акын бар дейт го. Акын жок. Акын жок такыр. Не имеешь права. Болот. Уруксат сизге иншалла.
3 талак жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Күйөөсү 3 талак берип, бирок жашап жүрүшөт. Эмне болот? Кыйналышпайбы? Ден соолук зыян тийеби? Ой. Талак бербей алба. Эми бойкон жашоосу арам, никеси жүрбөй, кыйналышабы десе уже кыйналып атат. Ошондон кийинкиси саламатсызбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум десе, ва алейкум салам дейбиз, туурабы? Саламатчылык десе, саламатчылык дейбиз. Анан аарыбаңыз десе айтабыз, сиз да аарыбаңыз дейбиз, туурабы? Бирок эң жакшы салам ассаламу алейкум. Алланын тынччылыгы салам сага болсун деген сөз. Ага жооп бериш важип болот. Ва алейкум салам. Жана сага дагы Алланын тынччылыгы салам болсун деп. Анан кошуп койсоң да ва рахматуллах баракатух. Алланын рахматы жана берекеси менен кошо болсун деп койсоң, анда 30 сооп болуп калат, жайын жатып калат. Сонда мусулмандар жөндө сүйлөбөйсүң. Айтканыңда сооп да. Аллаху акбар. Эгер ошону чын жүрөктөн айтып турган болсоң, өкөң ордон жүрөгүңдө махабат пайда болуп калат. Ушундай себеп болуш керек. Саламатсыз дейт. Дуа кылган адамдын сүрөтү менен эле дуасын чечтисе болобу. Нурша деп коет. Нушра. Луксат берген нушра бар, луксат берилбегени бар. Дем салып луксат бергени бар, луксат эмес бар. Сүрөт менен луксат эмес. Жок, жандыруу деген. Мына момунда болуш керек, мына 120 кг туша жанында туруш керек. Аты Абдулла болуш керек. Мисалы, анан отуруш керек да ушуган үйлөш керек. Ич, же, сүйкөн деп анан кийин сап, башка чап. Анан ошондон чыгат. Анан сүрөттүн эмнесин чыгасың? Белгисиз болот сан. Жок болсо ан бул шарлатанство да. Сүрөт менен чыгарып берем деген бул шарлатан. Пайгамбар айтты, ар бир көз ачык бул шарлатан дейт. О, Алла өзүнө шүгүрлөр макталар болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум болот незе. Ва алейкум салам устаз. Эртең мененки намазда тура албай жатам. Ошондон улам багымдатка чейин уктабай, багымдаттан кийин түшкө чейин уктап жатам. Ушунун туурабы же бул туурабы же бир күн туруп, бир күн турбай калганым жакшыбы? Багымдатка жок. Дайыма турган жакшы. 5 мал намазды өз убагында Алла да мавкуто деп өз мезгилинде айтат да. Намаздын өз убактысы бар делген. Биз Ханафиде мына алгачкы убактысын карабайбыз. Биз акыркы убактысын карайбыз, ортосун окуйбуз. Мустахаб деп убакытка барып окуйбуз. Жакшысы ар бир намаз өз убактында. 3 нерсе бар экен. Чоң сооп болот. Ошонун бирөөсү ата-энеге кызмат кылуу, экинчиси намаз өз убагында окуу, үчүнчүсү Алла жолунан чыгуу. Мына бул үчөөнүн сообу такыр бүтпөйт экен, субханалла. Ошол себептен эгерде уктап калаткан болсоңуз, эртерээк жатканга аракет кылгыла. Саат мисалда куптан деген сразу уктан деп айтпайбы чөөнү. Ошондой эле куптан окуйсуң, ошол замат барып жатасың. Телефонго алектенбе, бирөө менен сүйлөгөнгө алектенбе, телевизорго алектенбе, китепти окуба. Куптандан кийин. Ошол замат жат, иншалла, мына аз саат 10-да куптан болгон болсо, 10-да уктап калат, 10:30 уктап кала турган болсо, машалла, багым мешитке барып келгенден кийин. Мына 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. Жок, 4:30. 5ке чейин боло турган болсо, сен уже субханалла 7 саат уктап койгон болуп атасың. Эң жакшы уйку ошол эле болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уктаган. Анан эгер ушунчалык болот атса, эгерде гос жумушта иштебесең, бир жумушта иштебесең, анда сөзсүз мисалса бир түштө бир мезгилде кайлуула кылып бир 15-20 мүнөт уктап ала турган болсоң, иншалла түнкү намазга да, багымдат намазга турушуң жеңил болот. Акыл тунук болот, сергек болот, машалла. Баары нерсе жайында болот. Ва алейкум салам, саламатсызбы айдым, саламатчылык. Кандай көздөр тиет, кандай көздөр бат тиет, кандай көздөр тийбейт, көз тийбеш үчүн кантип коргонобуз? Аллах разы болсун. Сону суроо, машалла. Любой көз тиет. Кандай көздөр тийбейт? Анда баары эле тиет деп турабы? Эгерде сен кыз болсо, аял боло турган болсо, мисалы, жазгандарында аялга окшош, жок эркекпи, жок, эркек окшойт.
өзү субханалла көз тию жөнүндө ар кандай риваяттар бар. Кээ бир адамдардын көзү ушунчалык экен, алар мисалы эгерде шарият өкүм жүргөн жерлер отурган болсо, ошо билсе, элдер арыздана турган болсо, өзүнчө үй камагына салып коет аны. Эмне үчүн десе, өкүм ушундай, ал башка адамдардын өмүрүнө зыян тийгизбеш үчүн. Анан кантип көздөн сактанабыз деген суроо болчу. Ой, өтө оор нерсе. Деле эмес, бирок кара. Күнүгө ким намаз окуган болсо, эртең багымдаттын парызын окуп бүткөндөн кийин ордунан тура элек жатып, Ихлас сүрөсүн 3 жолу окусун, Фалак сүрөсүн 3 жолу окусун, Нас сүрөсүн 3 жолу окусун. Пешим намазынан кийин, фарздан кийин, намаз окуп бүткөндөн кийин Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн 1 жолу окусун. Асырда да ушундай кылсын. Шамга келгенде шам намаз окуп бүткөндөн кийин Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн 3 жолдон окусун. Анан кийинкиси кумеден кийин, куптандан кийин субханалла Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн 1 жолдон окусун, иншалла. Ушул жетишер. Ибн Мажада келген хадис бар ушунда. Сонун хадис машалла. Ушундай ким кыла турган болсо, сыйкыр, көз, хасад деген нерсе өтпөйт деген Ихлас менен окуй турган болсо. Же болбосо, баягы Аятлы Курси окусаңыз болот. Эң оңою мына ушу 3 сүрөнү эле, эме азыр билесиздер, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан муаззатайн деп айтат, негизи 4 кул, же болбосо 3 кул, 2 кул. Ушул мисалы кафирун, Ихлас, Фалак, Нас баардан кул менен баштайт. Айт деген сөз менен баштайт. Ошону сөйлөп 4 кул деп коебуз биз. Мисалы ошонун ичинде 2 кул, Фалак сүрөсү менен Нас сүрөсү түшкөнгө чейин пайгамбар ар кандай дуаларды окуган экен. Анан качан ошо экөө түшкөндөн кийин пайгамбар ошо экөөнү аябай көңүл буруп, дайым ушуну окуй турган болгон экен. Пайгамбарыбызга ушул аят түшкөнгө чейин көп дуалар бар экен. Бирок ушул экөө болгондон кийин пайгамбар өмүр өткөнгө чейин ушул 2 сүрөгө аябай көңүл буруп окуган экен. Ошон үчүн Фалак менен Нас сүрөсүн балдарга үйрөткөн. Кээ бир айтат, Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн балдарга үйрөтпөгөн күнөө деп айткандар бар кээ бирлер. Эмне үчүн десе, ошо балдарыңарга ушул нерсени үйрөткөшүң. Ошол нерсени жана тумар жазып, анан анын илип кереги жок. Мисалы Хазирет Усмандын эмеси бар. Бир кичинекей баланы көрдү, карады, айтты, мында аябай жамалдуу бала турбайбы? Эмнеси деп мында көөнү алып туруп бояны чыгып калды. Бояга. Биз болсо бияка сүйдөйбүз. Айырмасы жок. Бирок сүйкөп койду, эмнеси? Көз тийбесин деп. Биз үчүн пайгамбардын сүннөтү да сүннөт, сахабалардын сүннөтү да сүннөт. Жакшы сүннөт. Бул ширк болбойт уже. Түшүнүктүбү? Ширк деген качан болот? Качан сен бир арбакка сыйынсаң, качан сен субхан Алладан башка бир гайр, Алладан башка бирөөнө Алланын макамын берсең, Алланын ушундай бир Кудай даражасына чыгарсаң, бул ширк болот. Чоң ширк, кичинекей ширк деп билебиз. Субханалла. Бул кичинекейине да чоңуна да кирбейт. Эми тумар тагынуу жөнүндө олгон болсо 3 бөлөбүз. Биринчиси субханалла, кандай болуш керек тумар десе, тумардын ичинде аят-ы кариме жазылыш керек. Экинчиси субханалла ошо белгилүү бир дуа болуш керек. Үчүнчүсү бул туура эмеси, анын ичинде жанакындай ар нерселер жазып, акылың жетпеген, эсебиң чыгара албаган, өзүң билбеген илимсиз, илими жок нерсе менен сүрөттү тартып, же болбосо бир сөөк тартып, же болбосо жүрөк тартып, анан 5 жылдыз тартып, андамында ушундай ошо бир математика бир нерселерди коюп ызы чыгыла берсең, анда субхана ошол ширк даражасына, же болбосо шариатта уруксат берилген эмес. Кимге тагыныш керек десе, мына акылы жетпеген балдар, уламалар көз тийип атса. Экинчиси жин оорусу менен жабыркап атса. Үчүнчүсү бирөөнү дайыма эле сыйкырлап, ошо сыйкырдан кутула албай атса, мына ушул үчөөнү такса болот. Бирок бардыгына эле эмес. Чүнкү жакшысы акыл жеткен адамга Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүнө аябай амал кылыш керек болуп бүт. Түшүнүп алдыңбы? Анан мончок, көз мончок деген нерсе жакшыраак эмес. Аракет кылабызбы? Чотто аракет кылган келбейт дегенчи. Аракет кылабызбы иншалла? Машалла. Аллах разы болсун. Субханаллах, хамдулилlah, анта астагфируллах.